Бүгін ата-энелер мектебinin ишин жайылтуу максатында жана тажрыйба алмашуу максатында лидерлер келбен сабак уюштуруп атабыз. Бүгүнкү сабакка мен балдарга жана ата-энелерге эне сүйүүсү жалкыган деңиз деген темада сабак өтмөкчүмүн. Алгач сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Ата-эне жана баланын ортосундагы мамиленин гармониясын түзүү, энелердин бала тарбиялоодогу кызыгуусун, жоопкерчилигин арттыруу максатын кармайт. Андан кийин ата-энелер менен балдардын өз ара мамилелеринин өзгөчөлүктөрүн ачуу аркылуу ата-энелик сүйүүнүн актуалдуулугун билдирет экенбиз. Ата-энелер менен мектептин ортосундагы тыгыз байланышты куруу деген максатты коюп атабыз. Анда эмесе алгач баарыңыздарга жалпы жагымдуу маанай каалайм. Андан сырткары бир өтүнүчүм бар экен. Ата-энелер дагы, окуучулар дагы бүгүнкү сабакка активдүү катышып, оюңарды тартынбай, ачык сүйлөшкөнгө аракет кылгыла демекчимин. Сүйүү деген эмне өзү? Биринчи бөлүмдү балдар менен иштейбиз, Ана балдар азамат сүйүү дегенди биз тыгыз мамиле десек болот экен. Дагы кана ким айтат? Сүйүү деген сенби? Кана барды айтат балдар. Бирөөлдү каты жакшы көрүү. Вот чачуу жүрөктөн. Азамат дагы барбы балдар? Так, анда эмесе мындай экен балдар. Бүгүн анда эмесе биз эненин сүйүүсү дегенибиз эмне? Же болбосо эне кантип сүйөт, мына ушулар жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Так, алгач силерге энени сүйүш үчүн эне баланын ортосундагы мамиле деп айттыңар, өзүңөр. Демек, энебиз бизди чексиз сүйөт экендигин даңазалайбыз деп бүгүнкү темабызда. Кана балдар, бүгүн энелерибиз бизди кандай сүйөт? Мына ошону мен азыр силерге айтып берем. Ошол аркылуу силер энеңерди сүйөсүңөрбү дейткенбиз, Кана балдар, азаматтар түшүргүлө. Энени эми жаңы айттык, эненин сүйүүсү аркылуу билебиз дедик. Демек, энебиз бизди кандай сүйө тургандыгын мен силерге азыр айтат экен. Энебиз бизди кантип өстүрдү эле, чоңойтты эле. Алгач 9 ай боюнда көтөрүп жүргөн, туурабы? Аны иниңерди, карындаштарыңарды төрөгөндө байкагансыңар, энелерибиз бизди 9 ай көтөрөт экен. Ошол 9 ай көтөрүп жүргөндө бели ооруйбу? Мисалы суз жеп калса, балага зыян, азаматтар, балага зыян. Бирок зары да ичпейт, чыдап эмне кылып коет? Коюш мүмкүн, таза абада басат, же болбосо көк чай ичет азаматтар. Дагы эмне кылыш мүмкүн? Дарылар болот. Демек, силерди аман эсен, чоңойсун деп, дары зыян деп алар ошого дагы чыдап, эмне кылат экен? Дары да ичпейт экен, 9 ай көтөрүп жүрүшөт. Сылап эмнеге? Жакшы көрөт, деп, аманайым деп кайра жакшы көрүп, эркелетип, теуп атат балам, кыймылдап атат деп сүйүнөт экен. Мынакей балдар, биз энелик сүйүү дегенибиз ошол экен. Көрдүңөрбү? Мен жаныма ортуу, мен тепти деп, кайра ан сайын жакшы көрөт экен. Андан кийин баланы төрөйт. Туурабы? Тартабы? Алгач төрөдө колго тартат да, толго тартат. Ошол кезде дагы денеси бою ооруйт, Ошол жөнүндө мен силерге бир эксперимент жүргүзүлгөн экен. Европада бир мондай эксперимент жүргүзүлгөн экен да. Ошол аялдардын толгоосу канчалык деңгээлде болот? Кандай денеси ооруйт дегенди эркек адамдардан сурашыптыр да, кимдер каалайт ошол ооруган дене боюңар менен сезиңер келеби десе, эркектер биз мыктыбыз дейт да, анан 2 киши чыгат экен. Болуптур, мен ошол тажрыйба жазганга макулмун деп. Андан кийин ал кишини баардык жанагы толгоону келтирип, кадимки аялдар толгоо тарткандагыдай кылып оорута турган аппарат коюп коюшту. Андан кийин ошол аял канча убакыт толгосо ошол убакытка чейин чыдайт. Айтор аман каласыңар, өлбөйсүңөр деген сөз, кыскасы. Өлбөйсүңөр, бирок ошол толгоону кадимкидей тартасыңар деп тажрыйба жазышыптыр да. Ошондо 2 киши макул болуп, анан жатышат экен. Андан кийин толгоону берген кезде аябай кыйкырышат экен, кыйналышат экен. Анан болду деп, убактысы бүткөн токтотуп, анан журналисттерди алып келет экен дагы. Журналисттер сурайт экен. Эмне болду десе, аябай кыйналдык дейт экен. Анан бир эле эң негизги нерсени айтып калчы, эмне болду десе, мен аял болуп жаралбай калганыма шүгүр деп айттым дейт экен.
аял болбой калган. Андан кийин эмне десе, мен эгерде жаным ушунчалык ооругун билсем, анда мен экинчи бала төрөбөйт элем деп айтыптыр да. Карасаңар, жаным ушунчалык ооругун билсем төрөбөйт элем деп. Биздин апаларыбыз канча жол төрөйт? Ошону билишет, дене бою оорурун, ушундай оору болорун баарын билишет. Бирок 5 жол, 6 жол, мына силерди да ошондой алып келгенде дүйнөгө, туурабы? Мынакей биз ушул баардык нерсеге чыдап, жаны ооруса да чыдап төрөгөндү биз эмне дейт экенбиз? Сүйүү дейт экенбиз. Көрүңөр, ушуну баарын билсе дагы силерди төрөдү да, жарык дүйнөгө алып келди, туурабы? Андан кийин биз төрөлгөндөн кийин дароо эле кандайсыңар деп чыга калдыкпы? Жок. Эмне кылдык? Жай-жайдан чоңойдук, туура. Сразу эле сүйлөп кеттикпи? Сүйлөгөн жокпуз, апа деп апабыз үйрөтөт, туурабы? Апа деп айтчы дейт. Аны угар менен айтып кетпейбиз, кайра айтат. Ошентип биз апа деп айтканга чейин 100 жол, 1000 жол айтат экен. Туурабы? Демек, мынакей апабыз кайра айтып ошого чыдайт экен. Бир эле нерсени биз мисалы кайталап айтчы деп 10 жолу айтсак, апаңарга ии деп туура дейсиңерби? Жок, ачууңар келип келди, эмнеге кайра ошол нерсени айтам деп. Апаңар көрдүңөрбү, силерди сүйгөн үчүн эмне кылат экен? Ошону 100 жолу, 1000 жолу айтып атып силерди апа дегенди үйрөтөт экен. Демек, ошентип ар бир нерсени апа чыдамдуулук менен, бизге үйрөтөт экен. Так, бул сүйлөгөндү үйрөткөнү болду. Баскандачы? Айтайратып, ар бир кадамыбызга сүйүнүп, бастырып үйрөтөт экен, туурабы? Биз ошону эмне дейт экенбиз демек? Эненин сүйүүсү дейт экенбиз. Мынакей, сүйүү деген ошол экен. Түшүнүп калдыкпы? Так, эми силер сүйүнгөн жөнүндө айттык. Силер да катты сүйүнүп көрдүңөр беле? Сүйүнгөнбүз, кайсы учурда сүйүндүңөр? Телефон аппаратында алсамма. Ата эне менен бир жак барганда сүйүнөбүз, туура. Мороженое жегиз келип атса алып берип койсо, сүйүнөбүз. Апалардын силер туйганда кандай болуп сүйүнгөндүгүн айтыш үчүн ошол силер сүйүнгөндү 1000 эсе көбөйтүлөт. Карачы, кандай сүйүнөт, мынакей менин балам жарык дүйнөгө келди деп 1000 эсе көбөйтөт экенбиз. Ошол силер сүйүнүп койгоңарды 1000 эсе көбөйтсөңөр, демек энебиздин сүйүнгөнүн билет экенбиз. Мына буну дагы эмне дейт экенбиз? Эненин сүйүүсү дейт экенбиз. Эми кана баарыңар өзүңөр ойлонуп көрүңөрчү, эне ушунча нерсеге чыдап бизди ушундай кылып төрөйт экен. Сүйүнөт экен, кыйналат экен. Биз энебизди сүйөбүзбү? Сүйөбүз, Так, мынакей балдар, демек эненин сүйүүсүн биз эмне билдикпи? Чексиз экенин билдик, Ал эми жана кыйналганын билиш үчүн, мисалы, тишиңер ооруп беле? Кимдердин тиши ооруп беле? Ой, баардын эле тишиңер ооруганбы? Так, анда ошол тишиңер ооруганда катты кыйналдыңарбы? Мынакей ошол тишиңердин ооруганын элестеткиле, эми ошону 1000 эсе көбөйттүлөр. Кандай болуп ийт эле? Жагуус айрылып кетчү эле, сынып кетчү эле болуп ийбү? 1000 эсе көбөйтсөк, мына энебиз бизди төрөп атканда ушундай болуп кыйналып төрөйт экен да. Демек, биз сүйүнгөнүн дагы, кыйналганын дагы сезип алдык, Демек, энебизди сүйүшүбүз керек бекен? Сүйүшүбүз керек экен. Сүйүп эле койбой, сыйлашыбыз керек экен. Демек, ар бир сөзүн угуп аткарабызбы мындан кийин? Аткарабыз. Мындан тышкары эркек балдарга сүйүш керек, сыйлаш керек дедик. Мындан тышкары энебиздин батасын алып жүрүшүбүз керек экен. Батасын кайсы убакта берет энебиз? Бир жака узатып атканда азаматтар туура, дагы жакшы көргөндө туура, дагы ооруганда бериш мүмкүн, Разы болгондо да. Силер бир нерсени жакшы жасасаңар, силердин жасаганыңарга разы болсо энебиз, эмне кылат экен? Батасын берет экен. Эми айрыкча эркек балдарыбыз ошол нерсени билиш керек экен, Анткени кыз балдар ушул баардык процессти кайра баштан өткөрөт, кийинки урпакка силер дагы төрөйсүңөр деген сөз, Балдарыбыз ошол нерсени билиш үчүн, демек, 3 этапта өтөт экен да, же болбосо 3 нерсени багат экен. Алар эмнелер? Эң бул мекени, же болбосо эли, журттун багышат экен. Мына ушул энесинин батасын алуу, дубасын алуу жөнүндө пайгамбарыбыздын да жакшы сөзү бар экен. Мен кимди сыйлайм деп сураган кезде энеңди сыйла депти. Андан кийин кимди сыйлайм десе, дагы энеңди депти. Андан кийин десе, дагы энеңди, андан кийин барып
деген екен? Атаңды сыйла деген екен. Демеген екен, мында енені сыйлашымыз керек. Көріп өстірген, баққан үшін біз қарыздар екенімізді біліп жүрушіміз керек екен. Мынакей балдар бірінші бөлігісті бүтіріп алдық. Немесе балдар сілер ененің мерімі чексіз екендігін білдіңер. Мында сыртқары қайырымсыз деп, жобысы қайтарымсыз деп айтылады екен. Бұл емне деген сөз. Жобысы енеміз бізді жақсы көргенін еш уақытта міндет қылмайды. Тура ғой? Мен сені жақсы көремін, сен де мені жақсы көр деп айтпайды. Тура ғой? Чексіз демек енеміздің сүйісі біз үшін не екен? Чексіз екен. Азаматтар мына кейін енелерісті сыйлап, батасын алып жүреді деген шенімдемін. Барыңарға чоң рахмат, активті қатысып бердіңер. Рахмат сіздерге.